Қазақстан менен Кытайдын кызматташтыгы медицина тармагында ийгиликтерди алып келет. Ошентип Астанада улуттук биотехнология борборунун базасында биргелешкен лабораториянын салтанаттуу ачылышы болду. Алар геномдук сегвенерлөө, биомаркердик изилдөө жана ракты диагностикалоонун жана дарылоонун жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу менен алектенишет. Бул залалдуу шишик илдетинин диагностикасын кеңейте турган Казакстандагы биринчи лаборатория. Ал инновациялык геномдук жана омикалык технологиялар менен мүнөздөлөт. Мындай заманбап жабдуулар Казакстандын медициналык мекемелерине дагы илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана окутууга мүмкүндүк берет. Келечекте башка инфекциялар боюнча изилдөөлөрдү кеңейтүү пландалууда. Долбоорлор учурда пренаталдык диагностикага жана ичек рак оорусуна багытталган. Изилдөө иштери аяктагандан кийин 1 жылдан кийин реагенттерди чыгарууну баштоо пландалууда. Штат сотрудников в первую очередь сейчас мы будем привлекать наши кадры. Биринчиден бул холдингдин филиалынын курамында даярдалган кадрларыбызды штатка тартабыз. Ошондой эле үчүнчү тараптын медициналык мекемелери үчүн изилдөөлөрдү жүргүзө турган дарыгерлерди, лаборанттарды жана кадрларды даярдайбыз. Экинчи чоң этап изилдөөлөр үчүн реагенттерди чыгарабыз. Бул онкологиялык ооруларды изилдөө үчүн тест система. BGI Group компаниясы менен биздин базада бул системаларды чыгарууну уюштурабыз деген келишимге жетиштик. Бул биздин пландарыбыздын экинчи этабы болот. Заболевания. Мы здесь достигли с компанией BGI Group договоренности, что мы будем локализовать здесь производство этой системы на нашей базе. Это вторым этапом наших планов. 4 years ago, with the Kazakhstan partners, we together to fight against the COVID-19. 4 жыл мурун казак өнөктөшүбүз менен биргеликте COVID-19 менен күрөшкөнбүз. Бул тажрыйбанын негизинде биз жугуштуу ооруларга скринингти жакшыртууну жана көбүрөөк адамдарга жеткиликтүү болгон так медицинаны түзүүнү чечтик. Бул биздин Genomics G Omics Lab деп атаган препараттардын линиясы. Биз Кытайда ийгиликтүү колдонулуп жаткан алдыңкы технологияларды киргизип, Казакстанда колдонгубуз келет. Ошондой эле жергиликтүү компанияга тукум куума ооруларды дарылоодо так диагностиканы колдонууну үйрөнүүгө жардам берүү үчүн кыска окуу курсун ачабыз. Same time, we also will launch the short training course to help the local team can learn how to deal with the sequence, how to do the omics test, how to use the precision diagnostic method to help people to say bye-bye to the inherited diseases